Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Бир-эки пансионатты көрдүм, баратаңар жабып, адамдар баарды жүктөрү менен эшикте колдордо кармап турушат. Даже отурганга отургуч жок. Уялбайсың ушуну караганда. Эмне деген жетекчисиң сен? По десятки миллионов будете платить государству. Согушка түшкөндөй абал. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Чолпон Ата шаарындагы бардык пансионаттардын тегерек четти көп жылдардан бери каралбай келе жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Ысык Көл облусунда аталган шаардын жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик орган жетекчилери аймакта жашаган пансионаттардын ээлеринин катышуусундагы жыйында айтты. Анда аймактагы бардык эс алуу жайларына алып барган жолдор чаң басып, тамтыгы чыгып жатканын белгиледи. Бир дагы жөө адамдар үчүн жолдор салынбаганын, кечкисин жарыктандыруулардын жоктугун да кошумчалады. Мындай абалга эч качан көңүл бурулбай келе жатканын белгилеп, жергиликтүү бийлик жетекчилерин катуу сынга алды. Курорттуу шаарыбыз Чолпон Атада өтө актуалдуу суроолордун бири болуп атат. Бул маселе боюнча биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин берген тапшырмасы бар. Ошол тапшырмасы аткаруусунун негизинде биз бул жерде силер менен чогулуп отурабыз. Бул негизинен Чолпон Ата жана Ысык Көл районуна тийиштүү болот. Бир эле Чолпон Ата шаарына эмес, Ысык Көл районуна тийиштүү болот. Ошондуктан ушул маселени сиздер менен талкуулап, чечимдерди кабыл алып, чечимдердин аткарылышын контролдошубуз керек. Эмне үчүн бул маселе мага жүктөлдү? Өзүңүздөр билесиздер, бизде көптөгөн жетекчилер, айрыкча жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери берилген тапшырмаларды аткарбайт, же болбосо аткарылышын создуктурат, же болбосо инициатива кылып өздөрү чыгып бир жумуш аткарайын дебейт. Жалдырап эле карап отура беришет. Бая бизде бир макалдар бар. Бир нерсени түртмөйүнчө билбейт дегендей. Унчукпай карап отура беришет. Көрсө да көрмөксүн коюп өтүп кетишет. Бул эмне маселе? Бул негизги маселе Ысык Көл районундагы пансионаттардынга баруучу жолдор, алар тротуарлар жана ошол жерге коюлган талаптар жана инфратүзүмдөрдүн бар жоктугун текшерүү жана ошону куруу. Мына өзүңүздөр билесиздер, баарыбыз эле ушул жерде кыргызстандыкпыз, баарыбыз Кыргызстан ичинде өсүп чоңойдук, билебиз Ысык Көлдү. Бирибиз 20 жылда беребиз, бирибиз 30 жыл, бирибиз 50 жылдан бери билебиз Ысык Көлдү. Ошо канча билсек, ошончо Ысык Көлгө келебиз, көрөбүз. Билесиздер, Ысык Көлгө келерде айрыкча мына трассадан бурулуп пансионаттарга жөнөгөн маалда пансионаттын жолдору талкаланган бардыгы. Тротуарлар жок. Машиналар кыйналат, кээ бирлеринен чаң чыгып жатат, кээ бирлеринен оюктар, мына ямалар болуп, машиналар талкаланып атат. Элдерге ачкандай ошол дем алган адамдарга дагы, жергиликтүү жашоочуларга дагы эч кандай шарттар жок. Бул нерсе бир күндө, 2 күндө же 5 күндө, 5-10 жылда эмес, ушул Ысык Көл болгондон бери ушул проблема да. Ушул проблеманы эч ким чече да албай койду, жасай да албай койду, жана көңүл да бурбай коюшту да. Акыркы маалдарда туура 2-3 жылдан бери көңүл бурулуп келе жатат. Кээ бир пансионаттарга кеткен жолдор оңдолуп атат. Кээ бир жерлерде ушу жолдор курулуп атат. Туура. Бирок эгерде биз ушул теп менен бара турган болсок, дагы бир 15-20 жыл күтүшүбүз керек да. Айтып атпайбы, бирөөнү түртмөйүнчө билбейт. Ошондуктан ушул маселени биз азыр колго алышыбыз керек тез аранын ичинде. Ысык Көл районунун территориясындагы пансионатка барган, ар бир пансионатка барган жолдордун баары оңдолуп бүтүш керек. Тез аранын ичинде. Асфальтталыш керек. Баарында тротуарлар коюлуш керек. Керектүү жерлерге электр жарыктары коюлуш керек. Пансионаттардын тегереги айрыкча ушу көчө жагы толук бойдон жанагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, иретке келтирүү жумуштары менен жүргүзүш керек.
Соңку жылдары жолдорду оңдоого көңүл бурулуп жатканы менен жеткиликтүү деңгээлде деп айтууга болбойт. Мындан улам бардык эс алуу жайларынын аймактарын иретке келтирүү зарылчылыгы жогору. Камчыбек Ташиев аймактагы Сары Ой көчөсүн мисалга алып, абалы начар экенин билдирди. Бул кейиштүү көрүнүштө турган көчөлөрдүн бири гана. Мындан улам айыл өкмөт башчысынын чарбалык иши начар болуп жатканын белгиледи. Трассадан келген кайсы жол? Кем айыл өкмөт башчысы? Мына трассадан келген жол кайсы жол? Курорт Саройда айтылат. Кандай? Курорт Сарой. Курорт Сарой көчөсү. Курорт Сарой көчөсү. Мына Курорт Сарой көчөсү менен келгенде эле ошол жердеги 3 бурчтукту көрдүңөр, Акыбалы кандай экен? Ошол жерден оңго кетет жол, мына Радуга, Барчын тарапка. Солго кетет жол, мына Айкөл, Тынчтык, Атлантис эмелер жагы, турабы? Ошол жердеги мына 3 бурчтук деп турабыз. Эми Круговой деп коелу, Круговойдун акыбалы кандай? Айыл өкмөт башчысызбы? Кандай акыбалы? Начар да. Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бер жагы 10 жыл. Бер жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, турабы? Караган адам жок. Турабы? Турат. Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Турабы? Турат. А сиз айыл өкмөтүндө канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апта налкан менен келдик. Канча жылдан бери иштеп атасыз, сурап 5 атам. жыл болду. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инициатива көтөрүп пансионат жетекчилери менен сүйлөшүп. Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Обязательно сизге келип туруп, Бишкектен келип туруп, же президент, же премьер, же дагы башкалар келип көрсөтүш керекпи? Жок. Эмнече кылбайсыз өзүңүз? Курорттук жолдорду биздин баланска өткөрүп берлик да. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Так, мына ушундай жерлерди карабашыңар керек эле. Карашыңар керек болчу. Бул бир эле сизге тиешелүү эмес, сиздин мисалыңызда мен башка бул жерде урматтуу айыл өкмөт жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткылагыр. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул Круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу Круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо Круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына Круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сомдун айлык акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Түшүндүм деп. Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз мойтуп отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 000 сомдук ушул жерде келип кеткен Круговой жасап койбойсуз. 50 000 сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттер жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегендер жигиттер иштебеш керек. Вообще сени апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Элдин акчасын ушин 1,5 миллион растрата кылам дей турган болсоң.
Ысык көлдөгү эс алуу борборлоруна барган көчөлөрдүн абалы мына ушундай тамтыгы чыккан. Ар бир өткөн унаанын артынан чаң сапырылып асманга көтөрүлүп турат. Бул болсо биз сиздерге мисал катары көрсөтүп жаткан көчөлөрдүн бири гана. Айтып атпайм, биз өтөбүз. Мындан кийин эми аз өтөбүз, мына центральный көчөнү полный жарыктандырабыз. Сонун кылып жарыктандырабыз. Макулбу? Ал эмес, мына ол жака түшкөн, пансионатка түшкөн көчөлөрдү жарыктандырабыз. Ага да убактыбыз жетет. Ошолор жасаңыздар, отуруңуздар. Архитектуранын башчысы. Бардык иштин бардыгы архитектурада болуп аткан. Имейте в виду. Жерди туура эмес бөлүп берип, туура эмес чызып берип, 5 тыйын 10 тыйын алып коюп, мынерге камакты коюп кой, мынерге магазинди коюп кой, тигил жерди кошуп ал, бул жерди кесип сал дегенин баары сиздердин колуңарда. Этият болуңуз. Жаш экенсиз, канчадасыз? 32-десиз, Жаш экенсиз, этият болуңуз. Макулбу? Ишиңизди так алып барыңыз. Коррупциялык элементтерге берилбеңиз. Биз ушу архитектура тараптан өтө көп мүчүлүктөр көп да, жоопко тарткан адамдар да көп. Ошонун катарына кирип калбаңыз. Макулбу? Мен азыр сизди эскертүү иретинде гана айтып атам. Анан эгерде капыстан эртең ушундай болуп калса, аны өкүнүп калбаңыз. Макулбу? Мен көптү көргөн адам катары айтайын. Айтсаң болуп тур дей беришет. Ишке келгенде анан адам деген ушундай пенде деген жаман да. Тыйынды көргөндө бузулуп кетет. Же башка бир нерсени көргөндө бузулуп кетет. Ошону этият болуңуз. Макулбу? Айрыкча сизге айтып коеюн. Отуруңуз, пожалуйста. Так. Жер бөлүү боюнча кадастр, жер ресурстар. Качандан бери иштеп атасыз? 2001'den beri. 2001'den beri иштейсиз. Азыр жетекчи болуп калдыңыз. Орынбасар. Азыр 2001'den beri орун басар болуп иштейсиз. Жоқ, 1 жыл болды. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Мен инспектор. Инспектор. 2001'den beri ушул жерде иштейсиз. Ортодо кеткен 3 жыл. Что-то мен сизди карап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эме да мындай сразу выявляю. Я. Сиз капа болсоңуз бир сыра ишиңизди текшертип койбоймунбу? Уруксат бересизби? 2001'den beri иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Құдай сақтасын. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Жок. Өзүңүзгө ишеничтесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие выделенных земельных участках, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт бар текшертип маган отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан ары дагы мыйзамды бузбай иштеймиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык көл районунда. Эң көп мыйзам бузуулуктар. Мен айтып атпаймынбы? Биздин сотрудник, ушул жерде иштеп кеткен сотрудник, кийин Караколго барып иштептир. Ал сотрудник кайерге барса эле бир кафе, бир самсыкана курат экен да. Бир кафе, бир самсыкана курат экен. Кайерге барса дагычы. Ушунусунан чукулап отуруп, мен кече таап алдым, мына ушу Чолпон-атанын тегерегинде 28 гектар жерди өзүнө алып коюптур. Ошолордун арасында бул да бардыр, кол коюп бергендердин арасында. Макулбу? Ошон үчүн этият болуңуз. Жерди этиятка кылагын. Биз канчалаган жерлерди кайтарып берип атабыз мамлекеткечи. Кайтарып берген жерлерди айыл өкмөтү башчылары. Бизде кайтарып берди деп туруп, анан кийин зыңкылдатып направо налево бөлбөгүлөр. Уктуңарбы? Ошолорду бөлгөндө дагы максаттуу бөлүнүш керек. Пайдалуу бөлүнүш керек. Мамлекетке, анан ошол жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге пайдасы тие турган кылып бөлүш керек. Уктуңарбы? Бүгүн бөлсөң, мен дагы бир нерсе айтып коеюн. Орустар айтып коет. Сколько бы веревка не виться, конца будет депчи. Ошонусуңарда жаман чечим кабыл алсаңар, баары бир күн түшөсүңөр. Имейте в виду, ребята. Силерди коркутуп аткан жерим жок. Мен өзүмдүн мында кеңешимди айтып атам да. Быйыл бар, эмдиги жылы бар, аркы жылы бар дегендей. Ошондон таза иштегиле. Макулбу? Бүгүндөн баштап таза иштегиле. Мурдагы ишиңер болсо, өзүңөр президентка менен келгиле мына балагачы. Мен ушу жаман ишим бар эле, ушуну оңдоп бериңиз десеңер, президентка менен келсеңер, мы там поможем. Если будете сидеть, бир жерди бекитип алып берип коюп.
мы когда-нибудь все равно выявим. Будем выявлять, будем принимать меры. Мақұл ба? Жөн жетият болыңыздар, отырыңыздар бардыңыздар. Ошондой эле төраға пансионат ээлерине да кайрылды. Ал жыл сайын миңдеген туристтерди кабыл алып жаткан ишкерлер эс алуу жайынын тегерек четин жашылдандырып, иретке келтирүү, эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу керектигин белгиледи. Жергиликтүү бийлик ишкерлер менен чогуу чаран жумуш аткарбай жатканын да кошумчалады. Ушул жердеги эле пансионаттын представительдери барбы? Мына Радуганыкы барбы? Радуга бар экенсиз. Барчындыкы барбы? Бар экенсиз. Карвендики барбы? Бар экенсиз. Азия Паластыкы барбы? Бар экенсиз. Жалындыкы барбы? Бар экенсиз. Атлантистики барбы? Бар экенсиз. Айкөлдүкү барбы? Бар экен. Тынчтыктыкы барбы? Бар экен. Чайканыкычы? Бар экен. Мына бардыңар бар экенсиңер. Өзүңөр көрүп атасыңар, туурабы? Ушул жерге сиздерге жылына жүздөгөн десем бул эң азында миңдеген, 10 миңдеген адамдар ушул жерге келип дем алып кетип атат, туурабы? Ушул эмелерге, мына пансионаттарга, дем алуучу жайларга. Ушуларды жолдорду жасап, тротуарларды жасап, ушу круговойлорду сонун кылып, сууларды чыгарып, ар бириңер ушул жанагы пансионаттардын туштарын, жолдор жакты карап, мына азыр мына Радуга келе бар. Мына Барчынга же Карвенге эле бар. Ошол жерге барсаң, жолу талкаланган, чаң чыккан, суусу жок, гүлү жок, эч кандай тал терек отурузулган эмес. Мен айтып, жашылдандыруу боюнча. Эч нерсе кылынган эмес. Воротон ачасың, киресин, ичи укмуш сонун. Сыртына чыгасың, как будто бир согуш талаасына келгендей болуп каласың. Бай ошону уялбайсыңар, өзүңөр жасап койбойсуңар. Ошол эле Радугада неужели бир жылына бир не можете выделить там хотя бы 100 тысяч сомов? Если каждый год по 100 тысяч сомов выделили бы на озеленение вот этих улиц, у вас было бы все нормально. А вы зарабатываете несколько десятков миллионов сомов. Ребята, вы не зарабатываете там, как другие пенсионеры там, или там, которые там получают какие-то зарплаты там. Вы зарабатываете вот это все вот эти пансионаты, которые я сейчас перечислил, несколько десятков миллионов сомов. Некоторые сотни миллионов зарабатываете, мы это знаем. Вы не можете там 100 тысяч сомов выделить, так, чтобы озеленение провести. А сиздер жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери ушуну уюштура албайсыңар. Ушул жетекчилер менен сүйлөшө албайсыңар. Ушулар чогултуп, сүйлөштүрүп, түшүндүрүп, айтып деп жеткизсеңер болобу? Болот. Эмне үчүн ушуну жасабайсыңар? Эмне үчүн ушуга сөзсүз түрдө бирөө жарым келип, бирөөнү урушуш керек, бирөөнү кууш керек, түрткүлөш керек? Жасай бербейсиңерби? Карагылачы эми, Кудай берген ушу көзүбүздөй болгон берметибиз, ысык көлүбүз турат. Эл бул жака эмне үчүн келет? Ысык көлгө түшкөнү келет, туурабы? Дем алганы келет. А ысык көлгө түшүп, сууга түшүп дем алыш үчүн каяк менен келет? Ошо жол менен келип атпайбы? Жолдон басып өтүп атпайбы? Жол менен, машина менен келип атпайбы? Эмне үчүн ушуну карабайсыңар? Эмне кылыш керек муну каратыш үчүн? Былтыры биз айтып деп жүрүп ушул мына жолду, мына Айкөлгө келгенге чейин, мына Чайкага чейин жасатып койдук эле жолду. Жакшы болуп калдыбы? Жалын, Атлантис, Айкөл, Тынчтык, Чайка представительдер жакшы болуп калдыбы? Жакшы болуп калды. Көрдүңөрбү? Точно ушундай эле нерсени эмне үчүн биз жасай албайбызбы могул жака? Хотя бы ар бириңер бир 5-10 миң доллардан чыгарсаңар, мүмкүнчүлүгүңөргө жараша ушул жолдор бүтүп калат эле го. Дебинин башчысы барбы? Мына дебинин башчысы менен сүйлөшөйлү. Булар мамлекет тарабынан жакшынакай кылып туруп, мындай бир эч кандай өздөрүнө кошумча жанагыдай прибыль албастан ушул жолдорду бүтүрүп берсин. А силер болсо ушул финансыларды чыгарып бергиле. Жолду сонун кылып зыңкылдатып салайлы. Жанына сонун кылып тротуарды салайлы. Ар бириңер өзүңөрдүн мына бул жанагы
пансионаттардын алдына соны кылып озеленение кылгыла. Хотя бы 10-дан, 15-тен, 20-дан арчаны тиккиле, гүлдөрдү тиккиле сонун кылып. Так, 2-ден 3-тен отургучту коюп койгула. Келген адамдар эшикте, мен 1-2 пансионатты көрдүм, воротаңар жабып, адамдар барды жүктөрү менен эшикте колдорунда кармап турушат. Даже отурганга отургуч жок. Да неужели вам это как вас не касается, а? Ушунун бардыгы напрямую силерге тийиштүү болуш керек эле. Ошо воротаңардын жанына, эки жагына бир 4-4 жакшынака сиденелерди коюп, көлөкөсү түшө турган, жамгыр болсо жамгыр тийбей турган, күн болсо көлөкө боло турган, ошолорду коюп, жакшынакай кылып, арчаларды тигип, гүлдөрдү тигип ошол жерге. Сону кылып койбойсуңарбы? Аны жасасаңар мен үчүн, же бир жетекчи үчүн жасабайсыңар, өзүңөр үчүн жасайсыңар. Өзүңүздөрдүн ушул пансионатыңыздардын көрктүүлүгү үчүн жасайсыңар. А силерде болсо кандай? Воротаны жаптыңар, воротанын ичине кирсең, пансионат бир сонун. Иштери гүлдөнгөн, тазаланган, жанагы бактар тигилген, бурчаткалар салынган, үйлөр аккуратный, баары жакшы. Молодцы. Воротаны жаптың, эшикке чыктың, уже состояние карасаңар. Эми бардыгын эле муну мамлекет бизге ошол жерде кылып берет деп карап отурбагыла. Ушул жерден силер өмүр бою таап атасыңар. Так. Эгерде жок, биз буга катышыбыз жок. Биз ток эле жанагы эмелерди кабыл алабыз, жанагы туристтерди кабыл алабыз, өзүбүз ичибизди гана карайбыз, сыртыны биз жолуң менен ишибиз жок, тротуарың менен ишибиз жок. Кантип келсе ошентип келип кетсин. Мамлекет кылса кылсын, биз кылбайбыз. Дей турган болсоңор, анда төлөгүлө налогду толук койдум. Давайте мы вас проверим. Все вот эти пансионаты я проверю сейчас. По десятки миллионов будете платить государству. За то, что вы не оплачиваете налогов. За то, что вы скрываете это все. За то, что вы нарушением живете. А ушунун баарын уюштура турган жергиликтүү бийлик органдары. Уктуңузбу? Аким, милиция, органы правопорядка, органы безопасности. Так, вот ваша работа. Архитектура и другие. Эмчи иштебейсиңер силер. Жыйындын жыйынтыгы менен Камчыбек Ташиев жогоруда белгиленген бардык инфраструктуралык кемчиликтерди ушул жылдын сентябрь айынын соңуна чейин жоюп, оңдоп түзөөнү бүткөрүүнү тапшырды. Азыр эле мына Чолпон Ата шаарынын жолдор оңдолуп, тротуарлар жасалып, освещениелер коюлуп, остановкалар коюлуп, демеле сону болуп калды. Эми ушул нерсенин бардыгын биз пансионатка кеткен жолдорго улантышыбыз керек. Мына пансионаттардын ичине кирсең бир сонун, баары таза, баарын сонун кылып коюшкан. Бирок пансионаттын сыртына чыксаң эле жолдор баары талкаланган, эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Адамдардын, машиналардын келип кеткени баары чаң, баары ушундай ойлуган, сойлуган жолдор. Мына эми ушул негизги тапшырмаларды койдук. Бул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги маселеси ушул ар бир пансионатка барган жолдорду оңдоп, ошол жолдордун чекелерине тротуарларды куруу. Ысык көл району боюнча быйылкы жыл ушул маселени баарын чечебиз. Азыр мен тапшырмаларды койдум. Сентябрь айына чейин, сентябрь айынын аягына чейин ар бир пансионатка барган жолдордун бардыгы асфальттаныш керек. Жолдор баары оңдолуш керек. Жана тротуарлар жасалыш керек. Ошондо гана мен ойлойм, туристтерибиз мындан да көбүрөөк келет, мындан да көбүрөөк маселелер чечилет деп. Жыйында Камчыбек Мырзаевич ушундай талап койду. Буга чейин дагы пансионатка кеткен ушул жолдорду бир топ жасап келгенбиз. Бирок негизи ошол сапаттуу кылып бүгүнкү күндө ошол пансионатта кетип аткан, мына мисалы үчүн көп жерде, кээ бир жерлерде автомашина үчүн жол бар, бирок жүргүнчүлөр, эс алуучулар үчүн жол жок да. Ошолардын баардыгын ошол сентябрь айына чейин ошо пансионаттарга кеткен жолдорду бүтүрүү боюнча тапшырма болду. Бир эле ушу мамлекет гана карап турбастан, ошол жердеги пансионаттар дагы, ошол жердеги элдер дагы ким мүмкүнчүлүгүнө карай жардам берүү боюнча бул боюнча да сүйлөштүк. Анан заманбап кылып, жакшынакай кылып ушул пансионаттардын теректерин, алар кеткен жолдорду иретке келтирип, ушул пансионатка барганда кээ бир ушуларды абдан мындай моюнга алуу менен айтабыз. Чында ушундай кемчиликтер бар. Пансионатка барса биздин эс алуучулар
баягы өзүнүн жүгүн көтөрүп алып мындай отуруп турганга шарттар жок да. Ушулардан бери жасоо боюнча тапшырма болду. Биз бул тапшырмаларды толугу менен атканга буюрса даярбыз. Белгилей кетсек, Ысык көл району боюнча 70 чакырымга жакын жол бар. Анын дээрлик 40 чакырымы оңдоп түзөөдөн өткөн болсо, 30 чакырымы реконструкцияга муктаж. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Ысык көл району.